Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdүү, райымдуу Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бакара сүрөсүнүн 151 аятында жараткан Аллах табарака ва таала мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Кама арсална фикум расулан минкум. Ошондой эле биз силерге өзүңөрдүн араңардан бир элчи пайгамбар жибердик. Өзүбүздүн арабыздан пайгамбар жөнөттүк. Ятлу алейкум аятина. Ал пайгамбар силерге аяттарыбызды окуп берет. Ва юзаккикум, силерди ширк күнөөлөрдөн тазалайт. Ва юаллимул китаба вал хикмата ва юаллим ма лам такун та'ламун. Алар силерге китепти, кереметти Куранды, вал хикма, пайгамбардын сүннөтүн үйрөтөт. Ва юаллимукум ма лам такун та'ламун. Силер билбеген нерселерди билдирет, үйрөтөт дейт. Пайгамбарлар, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбардын милдети Аллах табарак ва таала силердин өзүңөрдүн араңардан силерге элчи жөнөттүк. Ал элчи келип биздин аяттарыбызды, кереметти Курандагы аяттарды окуп берет жана силерди ширктен, имансыздыктан тазалайт. Имандуулукка, тавхидке чакырат. Ва юаллимул китаба вал хикмата, силерге Аллах Тааланын китеби Куранды жана өзүнүн сүннөтүн үйрөтөт. Ва юаллимукум ма лам такуну та'ламун, силер билбеген нерселерди үйрөтөт. Бакара сүрөсү 151 аят. Урматтуу мусулман бир тууганым, жакында мектептер өзүнүн эшигин ачып, балдарды тарбияга чакырып жатабыз. Илим билимге. Тарбия берүү, илим билим берүү бул пайгамбарлардын, элчилердин негизги милдеттеринен болуп эсептелет. Ал бир элдин өнүгүүсү, өсүүсү илим билимге байланыштуу. Биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү кандай үммөт десе, Аллах Таала оку деген үммөт бизбиз. Аллах Таала Жабраил алейхиссаламга келип, оку деген пайгамбарга болгон буйрук, үммөтүнө болгон буйрук. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала адам атабызга, инсанияттын атасы болгон адам атага ва аллама адама ал-асмаа куллаха, Бакара сүрөсү 31 аят, Аллах адамга бардык нерселердин ысымдарын үйрөттү. Адам атабызга Аллах Таала өзү үйрөттү. Үммөттүн эң биринчи мугалими ким десе, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн биринчи мугалими бул Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иманга, исламга чакыргандагы биринчи медресе, биринчи мектеп Дарул Аркам. Аркам деген жигиттин үйү. Аркам деген жигиттин короосунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде сахабаларды жашыруун сабак берип баштаган. Урматтуу мусулман бир тууганым, илим менен мамлекет, илим менен үммөт, илим менен бардыгыбыз өнөбүз, өсөбүз. Аллах Кур'ан-ы Керимде суроо бергиси менен сурайт. Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Билгендер менен, билимдүү менен билимсиз тең келеби дейт. Билимдүү, дин, билимдүү дегенде Раббысын тааныган, Кудайды тааныган, жаралыштан максат эмне экенин билген адам менен Кудайды тааныбаган билимсиз адам тең болобу? Билимдүү, динин билген, Раббысын билген адам менен ушуларды билбеген адам теңби? Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Зумар сүрөсү 9 аят. Жараткан Аллах Тааланы тааныган, кайдан келгенин, эмне үчүн келгенин, кайда жана барарын билген адам менен айван сыяктуу жеп ичип кумарыны кандырганга окшоп айван сыяктуу жашаган адамдын билимсиз тең болобу дейт. Аллах Таала Куранда айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ярфаиллахиллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Аллах силердин араңардан таза, ыкыластуу, имандуулар менен илимдүүлөрдүн даражасын көтөрөт. Аллах силердин араңардан таза, ыкыластуу, имандуулар менен билимдүүлөрдүн даражасын көтөрөт дейт. Мужадала сүрөсү 11 аят. Валикуллин даражатун мимма амилу. Ар бир адам үчүн өз ишине жараша даражасы болот. Ибадатына жараша, ишине жараша, илимине жараша Аллах Тааланын астында даражасы. Ан'ам сүрөсү 132 аят. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала Куранда ва алламака ма лам такун та'лам ва кана фадлуллахи алейка азима ва алламака ма лам такун та'лам.
Sen bilbegen nerseni Allah sağa үйröttü. Ve kana fadlullah aleyke azima. Allah Taala'nın sağa bergen fazileti, Allah Taala'nın sağa bergen tartusu en uluydu. Urmatlı Müslüman bir toğanım, Nisa suresi 113. ayet. Damask şahrında üniversitetke bir Uran жазып koygan. Hazır Siriya talkalan жоқ bolup ketti. Damask şahrında üniversitetin kireverişindeki koyulgan Uran, kerimetli Kur'an'da وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا Taha suresinin 114. ayet. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ Ey Rabbim menin ilimimdi ziyada kıl. Ey Rabbim menin ilimimdi köveyt dep dua kıl deydi. Allah Taala paygambarımızga үйrөткөн dualardan birisi. Biz bugün ne deyiz? Kudayım jakşı baylık bergin, beylik bergin, mansap bergin, başka bergin, maşne bergin. Peygamber aleyhisselam Allah Teala وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ ilme ey Muhammed Rabbından ey Rabbim menin ilimimdi ziyada kılgın, ilimimdi köveytkün dep dua kılgın degen. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, mansabımdı köveytkün, malımdı köveytkün, akçamdı köveytkün degen emes ne eken? Allah'ım menin ilimimdi köveyt. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bugün muğalimlerge kayırılmakçımın. Sentyabrın asынан hurmatlı Peygamber Aleyhisselam'ın vazifasını atkargan muğalimler. Peygamber Aleyhisselam'ın vazifası degen peygamberler үйrөtүүчү, bilim berүүчү. Musulmandardын baldары moynunarga bolgon amanat. Jönökөй ele mektepke gelip saat öttü aylık aldım emес. Musulmandardın baldары moynunarga amanat. Kede 5 minut 10 minut keçigip belet da keçigip kaldım hiç nerse olboyt deydi. 30 bala, 50 bala, oşo baldardı köveytçi kanca. Oşonca balanın akına kirip jatasın. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, muğalimler baldardı adep ahlaka, ilim bilimge bir gana sabak ötü menen tarbiya kıla albaydı. Al özünün adep ahlak menen, ahlakı biyik turat ar bir eldin, ahlaksız buzat eli jerin, kaysi elden adep ahlak tayıp ketse, al eldi jogoldu, joyuldu dep eseptey bergin. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, oşontan muğalimderdin oňolusu, bizin kelecek muğundun oňolusu. Muğalimdin adep ahlaktılığı, anın tarbiya kılgan baldardın adep ahlaktılığı. Sebep baldar dayım muğalimdin sözü menen doskaga жазган nersedен ala yürübeyt. Bugün adamlar hurmatlı Müslüman bir tuğan, kulaktar uğa verip köp nersege toyup kaldı. Misal davatda da köp ügüt nasihat kılabız, el ügüt nasihatka kulakları toydu. Adamlardın közü aç. Al senin adep ahlakыңды, жүрüş turuşuңdu, tazalığыңды, mekenge bolgon suyuңdu al körüş gerek. Bugün kulak menen emes, körü köz menen de muhtaç bolup kaldı. Oşontan hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana" Sizler üçün peygambarda en jakşı örnekler bar deydi. Peygambardan örnek al deydi. Peygambarın жүрüş turuşundan, Peygamber aleyhisselamın adep ahlakından, Peygamber kanday ata ele, Peygamber aleyhisselam kanday kuyö ele, Peygamber aleyhisselam kanday dos ele. Birөө menen körüşkön кезде al adam kolunu almayınca peygamber kolunu burbayt ele. Birөө menen süйлөшкөн adamda ekinci adam yüzün burmayınca peygamber yüzün burbayt ele. Oşontan hurmatlı Müslüman bir toğanım, Peygamber aleyhisselam bizge örnek bolgon siyahtуу, peygamberlik milletти atkargan, muğalimdikti atkargan insanlar özünün okuwçularına örnek boluşu zarыл. Oşontan dinimizde aytat, eger bul dünyada baktılуу bolam desең ilim algın, ahirette baktılуу bolam desең ilim algın, eger eki dünya baktılуу bolam desең ilim algın. Keremetli Kur'an-ı Kerim'de 375 ayet ilim bilimge çakırады. İmam Bukhari kitabında Kur'an'dan keyin 106 sahih hadis ilim bilimge çakırады. İlim aluda hurmatlı Müslüman bir tuğan, jaşты bir koygan emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem utlubul ilme minel mehdi ilel lahdi, ilimdi beşikten lahatga çeyin, mürzöge çeyin talap kıl deydi. İlim talap kılganda erkekler okusun, ayallar okumasın degen mesele yok. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime, ilim talap kılуу her bir musulman erkektin, her bir musulman ayaldın farzı deydi. İlim aluda bir gara Kırgızstan menen çektelip kalуу, je bolsa Mekke, Madina menen Egipet menen çektelip kalып, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem utlubul ilme ve la bisin, Kıtaydan bolsa da ilimdi talap kılgıla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el hikmetu dallatul mu'min ayna vecedehu ve huve hak biha. Danışmandılık, ilim, bilim musulmandan jogotkan nerse. Bugün bizim jogotkan nersemiz ne? Tıyın tıpır olup kaldı. İmandıqdın jogotkan nersesi danışmandılık, ilim deydi. Kaysi jerde körse imandık adam birinci barıp alууга tatıktуу deydi.
Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, биз өнөбүз, өсөбүз десек, эң негизги маселе биз илим билимге көңүл бурушубуз керек. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн үммөттүн башындагы эң чоң проблема эмне? Үммөт мусулмандардын башындагы эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү, урматтуу мусулман бир тууган, илимге көңүл бурбай койдук. Илим мамлекетти өнүктүрөт. Илим үммөттү өнүктүрөт, элди өнүктүрөт. Ал илим бүгүн урматтуу мусулман, биз тамак ашка көңүл буруп калдык. Ашканаларга, тойканаларга, биз ресторандарга көңүл буруп калдык. Билим берүү мекемелерине көңүл бурбай койдук. Урматтуу мусулман бир тууганым, илимге өзүңдү толук бермейинче илим сага эч нерсесин бербейт. Илимге өзүңдү толук берсең, илим өзүгө сага бир бөлүгүн берет. Эгер урматтуу мусулман бир тууган, ислам динибиз илимге чакыргандай эч бир дин чакырган эмес. Кереметтүү Куранда 375 аят. Жараткан Аллах Таала инсанды адамдан айырмалап эмне берди? Акылыбыз, туурабы? Башка махлукаттардан бизди айырмалаган нерсе акылыбыз. Сезебиз, билебиз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эгер ошо акылды иштетпесек, жакшы илим билим менен аракет кылбасак, аз биз айвандык даражага түшүп кетебиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, жаштар, жигиттер, эгер эки дүйнө өнүгүүнү, игилге жетүүнү кааласаң, эң биринчи убакытка көңүл бур. Убактыңды текке кетирбе. Сенин оборот кыла турган, жүгүртө турган эң чоң капиталың, байлыгың бул сенин өмүрүң, убактың. Кээ бир 6 жашар, 12 жашар балдар Куранды толук жаттап атат. Жарында 60 жашка кирген адам 3 сүрөнү билбейт. Эмне үчүн? Беркиде 24 сааты бар, сенде 24 саатың жокпу? Бул убакыттан пайдаланып атат. Кээ бирлер көп ийгиликке жетип атат. Ошондон убакыттан пайдаланып, Имам Газали рахматуллахи алейхи айткан экен, керек болсо 24 сааттын ичине 48 саатты баткызгыла деп. Мүмкүн берсе ооба мүмкүн дейт. Мен дейт Имам Газали рахматуллахи алейхи, убакыттын ичинде Аллах Тааладан убакытка береке сурадым дейт. Кээде барып 20 сомду тияка, 50 сомду бияка таштап атса, жинди дешиң мүмкүн. Бирок өмүрүбүз менен ойношуп атабыз. Бүгүнүбүз эртең болот, эртеңибиз эч качан бүгүн болбойт. Кимдин бүгүнкү күнү менен кечээки күнү окшош болсо, ал жашоодон уткузду. Кимдин бүгүнкү күнү кечээки күндөн начар болсо, ага наалат болсун дейт. Жер шары өз огунда айланып турган сыяктуу, бир жерде турбагын, умтулгун, бир нерсе үйрөнгүн, урматтуу мусулман бир тууганым. Ислам тарыхында алымдарга карасак, керек болсо Кыргызстанда да көп билимдүү билебиз. 50 жаштан ашуу жашаган эмес. Эң кыйын илимдүүлөр. Бирок артында томдогон китептер калтырып кетти. Жөнөкөй эле мисал. Маркум Чубакажыбыз 45 жыл жашады. 50ден өткөн жок. Бүгүн өткөнүгө канча жыл? 3 жыл болсо да, эң көп соцсеттерде каралган, пайдаланган, мусулмандар уккан устаздын илимдери болуп атат. Өмүрүнө илимге билим арнады. Азыр ушул жерде отурсам, урматтуу бир туугандап, ушу Бишкекте өткөн 200 жыл мурда, 100 жыл мурда өткөн эң байды ким тааныйт десе билесиңерби? Мен да тааныбайм, силер да билбейсиңер. Бирок ошол Бишкекте өткөн, же болбосо Кыргызстанда өткөн илимдүү, билимдүүнү баарыбыз билебиз. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала ла амрука. Аллах Таала сенин өмүрүңө касам ичем дейт. Аллах Таала биз бенделер кээде касам ичкен кезде Кудай урсун дейбиз, молдонун бычагы урсун дейбиз, дасторкон дейбиз, нан урсун дейбиз. Бирок Аллахнын атынан башка касам ичим болбойт. Касам бир гана Аллахнын аты болот. Валлахи биллахи талла. Бирок Аллах Таала өзү жараткан эң улуу нерселерге касам ичет. Аллах пайгамбар ла амрука, эй Мухаммад, сенин өмүрүңө ант болсун дейт. Эмне үчүн пайгамбардын өмүрүгө Аллах ант ичип атат? Себеп ал өмүрүн 1 секунд текке кетирген эмес. Ал өмүрүнү дайым үммөт үчүн арнаган. Түнү кечеги күндүз ал өмүр үммөткө эмнени калтырды? Болгону 23 жыл пайгамбарлык кылды. Кээ бир мамлекеттер бар, урматтуу мусулман бир тууган, адамдар 120 жыл жашайт. Канча? 120 жыл, 115 жыл, 100 жыл жашайт. Бирок артынан эмне калтырды? Жеп, ичип, кумарын кандыргандан башка эч нерсе жок. Бул өмүрдүн эмне пайдасы бар? 100 жылдык, 120 жылдык өмүрдү жөн эле текке кетирди. Ла амрука, сурат Хижр сүрөсүнүн 72-ні. Эй Мухаммад, өмүрүңө ант болсун. Жаратылышы жараткан, убакытты жараткан Аллах пайгамбардын өмүрүнө касам ичет. Урматтуу мусулман бир тууган, сен эмнеге сүйүнөсүн айткын, сенин ким экениңди айтып берейин. Сен эмне кубандырат? Кээде инсан Аллах Тааланын каламын, Куранды үйрөнсөк, Куранды окуй билсек, Куранды түшүнсөк, хадисти түшүнсөк, намазыбызды так окуй билсек,
илим билим алсак, жаралуудан максаты эмне экенин билсек, кайдан келдик? Эмне үчүн келдик? Кайда барабыз? Муну түшүнгөн кезде сүйлөбүзбү? Аллах Кур'анда "Кул би фадлиллахи ва би рахмати фа бизалика фальяфраху". Кул ey Muhammed ayt ümmetime. Allah'ın fazileti Kur'an, jana Rahim, din, iman uşular üçün sүйүнсүңдер. İmanın bolsa sүйүн. Жаратканды таанысаң сүйүн. Жаралыштан максатыңды билсең сүйүн. Сүйүнө турган нерсе Аллах Тааланын берген фазилет. Кур'ан окуй алабызбы? Тилекке каршы Раббим Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам, китебим Кур'ан дейсиз, 99%быз Кур'анды колго бирсек, колуңа алсаңыз, тааныштамагаңызды тааныбайсыз. Тарбиялап өстүргөн атаңызга 4 аяттан ихласты окуй албайсыз. Энеңиздин жаназасына келип 4 такбир жаназага тура албайсыз. Эмнеге сүйүнөсүң, эмнеге кубанасың? Урматымыз, хуа хайру мимма яжмаун. Илим, билим, Кудайды таануу силер жыйнаган дүнүйөдөн жакшыраак дейт Аллах Таала. Юнус сүрөсү 58 аят. Урматтуу мусулман, бүгүн адамдар эмнеге сүйүнөт? Жаңы квартира, батир алса сүйүнөт. Этаж үй алса сүйүнөт. Жаңы үйгө кирсе сүйүнөт. Бирок бул үйгө бүгүн бутуң менен киресиң, бир күн сени табыт менен алып чыгат. Түбөлө калбайсың ал жерде. Урматтуу мусулман бир тууган, үйлөнгөндө сүйүнөт. О, машалла. Жети жипке отуруп алып, ата бабасы кылбаган ЗАГСка чыгып алып. Бирок кандай сулуу кызга үйлөнбөгүн, кандай той өткөзбөгүн, бир күн андан да ажырап каласың. Дүнүйөгө сүйүнөбүз, дүнүйө арзыбаган дүнүйө. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бул дүнүйөдө сүйүнө турган нерсе эң илимдин жогорусу. Фa'лам, билгин аннаху ла илаха иллаллах. Сыйынууга татыктуу Кудайдан башка эч бир Кудай жок. Жаратканды тааны, Аллах Табаракын тааныган болсоң, жүрөгүңдө иман болсо сүйүн. Абу Хурайрадан Аллах разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Мешитке келгендер көңүл бургула. Мен жаа масжиди, пайгамбар, кимде ким менин мечитиме келсе дейт. Масжидиме, бирок бу силерге мен жаа масжиди, хаза, ушу мечитиме кимде ким келсе, лам яти илля ли хайрин ятаалламу. Келүүдөн максат бир жакшы нерсе үйрөнөйүн деп келсе, эмне келсе? Бир жакшы нерсе үйрөнөйүн деп келсе, ау юаллимуху, же бирөөгө үйрөтөйүн деп келсе, үйрөнөйүн деп келсе, же бирөөгө үйрөтөм деп, фахуа би манзилатил мужахид фи сабилла, ал келген адам Аллах жолунда жихадта жүргөн, газатта жүргөн инсан сыяктуу дейт. Жихадка эмнеге чыгып атасың? Өлүп калышың мүмкүн. Жаныңдан, малыңдан ажырашың мүмкүн. Бирок мечитке келүүдөн максат бир нерсени үйрөнөйүн, жакшы нерсени, же башкага үйрөтөйүн деп келсең, ал мужахидтин ордунда дейт Ибн Мажа, Ибн Ахмад рахматуллахи алейх экөө чыгарган хадис. Урматтуу мусулман бир тууганым. Мечитке келүүдөн да максат эл көрсүн, кожо көрсүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Көңүл бур. Иннама буисту муаллиман. Албетте мен мугалим болуп жөнөтүлдүм дейт. Мугалимдик пайгамбарлык кесип экен. Аны кадыр баркына жетишке. Иннама буисту ли утаммима макарим ахлак. Хадис буланысы, албетте мен жөнөтүлдүм кереметтүү адеп ахлакты толуктоо үчүн дейт. Адамдарга адеп ахлакты үйрөтүү үчүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул хадис Абу Хурайра радыйаллаху таала. Пайгамбар алейхиссалам эртең мектепке келген окуучуларды, мечитке келген бир нерсени үйрөнөм дегендерге көргөндө пайгамбар мындай дейт. Аби Саид аль-Худри деген сахаба бул хадис жеткизет. Пайгамбар алейхиссалам саятикум аквамун, бир коом келет дейт, жамаат. Алар эмне келет? Ятлубунал илм, илим талап кылып келсе. Бу жумада жаңы баян үйрөнөйүн, жаңы хадис укайын, жаңы аят үйрөнөйүн, же мектепке келип жаңы илим алайын деп бир коом илим алганы келет коом. Ятлубуна фа иза раайтумухум, силер илим талап кылып келген адамдарды көргөндө факулу айткылаларга дейт. Не айтабыз я Расулуллах? Факулу лахум, аларга мындай дейт. Мархабан мархабан би васият Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар осият кылгандар, кош келдиңер деп айткыла дейт. Эгер илим талап кылып келген болсоңор, пайгамбар ислам айткан, о коом, кош келдиңер. Мен айткан жокмун кош келдиңер. Пайгамбар айтат, менин атымдан илим талап кылып келгендерди жамаатка кош келдиңер деп айтып койгула дейт. Ибн Мажа имам Тирмизи чыгарган хадис. Урматтуу мусулман бир тууган, жашоодо бардыгыбыз бактылуулукту издейбиз. Бактылуулуктун эң негизги маселеси жараткан менен мамилебизди оңдомойчу бактылуулукту издештин кереги жок. Бактылуулук жараткан Аллах менен мамилең болбой туруп, бактылуулукту башка жерден иштебе. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ахаббун нас илаллах анфаахум линнас. Аллага эң сүйүктүү инсан дейт. Ким? Анфаахум линнас, адамдарга пайдалуусу дейт. Аллага эң сүйүктүү инсан адамдарга пайдалуусу. Ахаббул амали илаллах, Аллага эң сүйүктүү амал сурурун tudkhil ala muslim, бир мусулманга кубаныч тартуулоо дейт. Уламалар айтат,
Мен ким бактылуу адам? Aqul laka men man huwa yas'adun nas. Бактылуу адам башка адамды бактылуу кылган адам. Машалла, мектепке келди, аны быны тааныбайт. Балдарга окууну үйрөттү, балдарга жазууну үйрөттү. Эң бактылуу адам башка адамды бактылуу кылган адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң бактылуу инналлаха лам яб'асани муаннатан. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Аллах таала мени орой, копол кылып, корс кылып жараткан жок. Валакин бa'athani mualliman muyassiran. Бирок Аллах таала мени пайгамбар кылып жөнөтүлдү, мугалим кылып жөнөтүлдү. Муяссир балдарга жеңил жол көрсөтүү үчүн. Оор кылып жийиркентүү үчүн эмес. Сен адам болбойсуң, сен айбансың, башка эмес. Аларга жеңилдик эмени. Муяссир. Пайгамбар саллаллаху Муаз ибн Жабал деген сахабаны Йеменге жөнөтүп атат. Йеменге жөнөтүп, яссира, эки сахаба жеңил кылга, ва башира, адамдарды жакшылык менен сүйүнчүлөп динге чакыргыла. Вала туассира, динди оор көрсөткүлө. Вала тинаффура, адамдарды динден жиркентпегиле. Дайым дин жолуну таза, жеңил, кубаныч менен чакыргыла. Урматтуу мусулман бир тууганым. Муаллим деген сөз үммөттө эң жогорку бир мансап, даража. Пайгамбар алейхиссаламдын вазифасын аткарган экен. Ал мугалим инсандарга жолун жаратат. Инсандарга өнүгүү, өсүү жолун көрсөтөт. Эгер мугалим болбогондо ушул жерде бирибиз окууну биле белек, жазууну билбекпизби? Бүгүн ушунда ар бирибиз жеткен даражабыз бар, Кудайга машур. Базарда болсун, башкада, ар ким өзүнүн бир жеткен даражасы бар. Ошо сенин ошол жерге жетишиңе себеп болгон ким? Мугалим. Андай болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин балдарыбыздын, кыздарыбыздын тарбиясын биз менен тең бөлүшкөн же бизден көбүрөөк көңүл бурган мугалим боло турган болсо, бүгүн мугалимдердин кадыр баркын тепселебейли. Аларды кемситпейли. Кээде кулагынан тартып койсо, видеого алып чыгарып алып башка кылып, ата баласын эч качан бир жамандык менен урабы? Жамандыкты каалайбы? Урматтуу мусулман бир тууган, эгер мугалим болгон мекенде өнүкпөйт эле, ийгиликте болбойт эле, ошондуктан бүгүн врачтар кайдан үйрөндү? Инженерлер, үй кургандар башкалар, экономисттер башкалар. Мугалимдин себеби менен илим алды. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, мугалим бир шамчырак сыяктуу. Өзү күйүп, эрип жок болгон сыяктуу сайын, бирок башкаларга жолун жарытып, аларга өзүнүн билимин, өзүнүн тажрыйбасын берген. Мугалим өзүнүн адеп ахлакы менен, жөнөкөйлүгү менен жүрөктөрдү, окуучулардын, студенттердин жүрөгүнө кирет. Окуучулардын жүрөгүнө кире турган эң жеңил жол ал өзүнүн адеп ахлакы менен, өзүнүн жакшынакай мүнөзү менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Инналлаха ва малаикатаху ахлус самавати вал ардин, хатта an-namlat fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallim nas al-khayr." Көңүл бур. Пайгамбар, албетте периштелер, асман жердеги жаратылышlar махлукаттар, керек болсо кумурскалар өз уясында, деңгиздеги балыктар, киттер дейт, адамдарга жакшылыкты үйрөткөндөргө истигфар, Кудай мунун күнөөсүн кечир дейт. Кимдин? Адамдарга жакшылыкты үйрөткөндү, иманга, исламга чакырган, билимге чакырган. Буну көп уламалар айтат. Инналлах, албетте Аллах таала, жананын периштелер, асман жердеги махлукаттар, кумурскалар уясында, балыктар деңгиздерде, киттер дагы адамдарга мугалимдик кылгандарга жакшылыкты айта арнайт дейт, дуа кылат дейт. Пайгамбарлыктан кийинки эң улуу вазифалардан бирөөсү, пайгамбарлык вазифасынан кийинки улуу вазифа бул мугалимдик. Мугалимдик деген кезде бир гана атеизм, башканы үйрөтүү эмес. Илим, эң илимдин чокусу Кудайды таанытуу. Эгер жаратканды тааныбаса, жаратканды билбесе, жаралуудан максатын билбеген адам, ал канчалык илим билимге жетпес. Мен кээде айтам, жахил адам ким? Жахил деген жазууну окууну билет. Бүгүн мен айтам, жахил кыбланын каякта экенин билип туруп намаз окубаган жахил. Жаратылышты карап туруп жаратканды билбеген жахил. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, үммөт, элибиз мугалимдин кадыр баркын өз ордуна коюу билиш керек. Алардын кызматын билиш керек.
Mo 4 sıfat var. Kimde var hurmatlı Müslüman bir dokan? Soru verim. 4 sıfat kimde var? Birinci. Şebihil enbiya. Peygamberlerge okşuş. Peygamberler okşuş diye peygamber etti. İnnema bu'isna nahnu ma'şeral enbiya bu'isna muallimen. Biz peygamberler cemaati muallim bolup jönötüldük deydi. Peygamberler okşuş kim derken? Muallim derken. İkincisi. Allah'a kitler, kumurskalar, istiğfar aytkan kimler Allah? Adamlarga jakşılık ilim bilim bergenler. Üçüncüsü. Talib ilimdin, ilim algan ilimdүүлөрдүн, stüdentlerдин namaz okuduğu başkadır. Oşonun soğuptoruna kim şerik bolot? Ad-dalil hayr kafa'ili, jakşılıkka ündögen adam jakşılıkты kılganday soğun alat deydi. Oşondan hurmatly Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibn Adam in qata amali illa min salas. Adam balası ölgön kezde aga bara turgan soğuptar üzülöt, toktoyt, bирок üç nerse deydi. Birincisi waladun salihin yad'u lahu, артынан дуа кылган баланын, ал садакатын жариятун, же токто болгон садака, ал көпүрө салуу, жол оңдоо, суу чыгаруу, көчөт отургузуу болсун, мектеп салуу, мечит салуу, ау илмун юнтафау би, өзүңдөн кийин эл пайдаланган илим билим калтырсаң дейт. Урматтуу мусулман, төртүнчүсү, соо эч качан өзү өтүп кетет. Соо үзүлбөгөндөр ким? Бул урматтуу мусулман бир турган өзү өткөн менен артында калган шагирттердин элге кылган жакшылыктарын бирөөдү медик болуп калды, машалла, канчалаган адамдарды дарылап атат. Кебилер мугалим болуп башкаларды дагы жакшы жакка үйрөтүп атат. Алардын сооптары үзүлбөйт дейт. Мугалим, сенин күнүмдүк үзүлбөгөн соогуң кут болсун. Кээде пенсияга чыгабыз. Экономист пенсияга чыккан бүттү. Агроном пенсияга чыкты, бүттү. Бирок урматтуу мусулман бир турган ар бир вазифа ээлери, кесип ээлери пенсияга чыккандан кийин аны эмес токтойт. Бирок бир гана мугалим үйдө отурган менен анын сооп үчөтчүгү токтобойт. Сооп жазган калем токтобойт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, эгер бир үммөттүн күчтүү болуусун кааласак, бир элдин өнүгүүсүн кааласак, балдарды кичинекей кезинде көңүл бурушубуз керек. Кичинекей кезинде көңүл буруу деген сөз ал мугалимдерден башташ керек. Ал үммөттү өнүктүрө турган, өсө турган негизги курал эмне экен? Мугалимдерге илим билим берүү мекеме берет. Урматтуу мусулман бир турган бардыгыбыз айтат, ооба. Билимдин баалуулугу эң баалуу нерсе экенин ишенебиз, Бирок билимди бергендердин баалуулугучу. Ошондой болсо урматтуу мусулман бир тууганым, эгер мугалим болбогондо илим өнүкпөйт эле, илим уланбайт эле, биз бүгүнкү жеткен акыбалга жетпейт элек. Караңыздар, сахабалардан өрнөк алалы да. Кимден өрнөк алабыз? Зайд ибн Сабит деген пайгамбар алейхисаламдын Куран жазуучусу. Зайд ибн Сабит шер, ыр жазган акын. Катибул вахи, пайгамбарга келген вахини Жабыл алейхисалам айтканда Зайд ибн Сабит жазды. Ва мин фуқахаил Мадина, Мадинадагы эң билимдүүлөрдүн бирөөсү Зайд ибн Сабит. Варакеба яуман ала дабба, бир күн бул киши өзүнүн төбөсүгө же эшегиге отурду эле. Фажа ибн Аббас, пайгамбардын амекиси, атасынын бир тууганы, Аббастын баласы Абдулла келди дагы. Фо амсага бихтам баягынын төбөсүн жетелеп алды. Жибинен кармап. Эмне үчүн? Тагдирен ли Зайд ибн Сабиттин илими үчүн. Пайгамбар бизге билимдүүлөрдү ушундай кылыш керек деп айткан деди. Кой уят. Менин төбөмдү жетелебе дедилер. Пайгамбардын осуяты билимдүүлөрдү ушундай кылыш керек деди. Зайд ибн Сабит төбөдөн түштү дагы, келип кимдин? Аббас, Ибн Аббастын, Абдулланын чекесинен өтүп, пайгамбардын үй бүлөсүн ушундай кылууду бизге да үйрөткөн деди. Илимдүүлөрдү кадыр баркына жетүү. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фадлул алиму, илимдүүдүн фазилети, өзгөчөлүгү, жөнөкөй ибадат көйгө менин силер менен эң төмөн үммөтүм менен арасындагыдай айырма бар дейт. Пайгамбар менен жөнөкөй инсандын канча айырмасы болсо, илимдүү менен илимсиздин ошондой айырмасы бар дейт. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, 4 mazhabtın bir başçısı. İmam Şafii rahmetullahi kişilikey kezinde jetim ele, 5. atası Peygambergadın Abdümanaf'a barıp koşuladı. Kişilikey kezinde jetim kalat. Bu Gazze'da törölüt, Palestina'da. Kiyinçerek apası ilim aluu için jetelep Madina'ya kap kelgen kezde Madina'dan oturup alıp sabak bergen İmam Malik rahmetullahi aleyh.
Жетим бала ата жоқ. Илим іздеген баланың керек болса қалемі жоқ екен. Bir жазған бір барақша қағаздары жоқ екен. İmam Malik'ten ilmine sabak bергенде келіп отырады дағын, қолының шілекейіменен бірдемен жазған сияқты өме қыла өресі сол қолына. İmam Malik мұнда көріп қалады дағын, мо бала мен шылдыңда отырып, не ойнап отырады дейді, шығып кетті дейді. İmam Şafi rahmatullahi ұстаздың сөзін ұққан кезде ұшынтып бірдемені өзіге естітуім үшін шығып кеткен дейді. Сыртқа шыққанда бір аял кіреді дағын, кірше. İmam Malik айтады, мен аялыммен айтышып кеттім, аялымды айттым дейді, сен айдан да қоғызырақ бол болсаң, айдан жақсы бол болсаң, сен талақсың дедім дейді. Айдан жақсы бол болсаң, сен талақсың деп қойды. Не болады имам дейді. İmam Malik қарап тұрып айтады, сен аялың қайда айдан сұлу болсын дейді, айдан жақсырақ болмайды дейді. Анда аялың екеуің арасында талақ түсіп қалып тұр дейді. Сұрауды берген адам сумсайып, аялыма талақ түскен тұрбайы деп мешіттен шықса, жаңа İmam Malik қуып жүгірген İmam Şafi жаш бала тұрады. Не болды дейді. Неге келдіңіз өле десе, мен сұрап келдім. Не сұрау дейді. Ешің болмасын болмайды дейді. Балам, айтпайсың маға дейді. Емне сұраулы қызығып. Мен аялыма сен айдан сұлу болбосың, талақсың деп қойдым. Ошоны сұрасам, айдан сен аялың сұлу болбойды, талақ болды деп айтты дейді. İmam Şafi жоқ андай емес дейді. Allah Taala Kur'an-ı Kerim "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqvim" Әлбетте инсанды ең қоғыз суретте жаратқанбыз деп Алла Құранда айтқан. Сіздің аялыңыз айдан да қоғыз деді. Талақ түспейді деді. Жаңа кіші қап кірді дағы. Сенің айтқаның тура емес деді. Сен айтқанда мен аялыма талақ түспеп тұр. Мен аялым айдан да сұлу екен. Деді, кім айтты десе? Теге бала айтты деді. Кірсе айтады, ұстаз дейді, мен андып айтқан жоқпын дейді. Сізді қатада деген жоқпын дейді. Сен аялың айдан да қоз, айдан да сұлу дедім. Себеп Аллах Таала Құран-ы Кәрімде "Лақад халақнал инсана фи ахсани тақвим" инсанды ең қоз суретте жаратқанмын деді Аллах Таала. Ошондықтан ең сұлу қоз сурет бұл инсанның суреті деген. İmam Malik айтады, бұл шындықты тапты, мен адаштым дейді. Андан кейін айтты, балам жана эмнеге мынтип отырдың дейді. Мені шылдыңдағандай башқа қылып ойнап отырдың десе, ұстазым дейді, менің дейді, жазарға қалемім де жоқ дейді. Бір барақшаларым да жоқ дейді. Бірақ сіз айтқан нәрсені естітуім үшін жазғандай еме қылып есте қалып атам дейді. Арабтарда "Уаман катаба қарра, уаман хафиза фарра" кім жазса ал түбелік қалады, кім жаттаса ал қашып кетеді. Жаттаған нәрсе шығады, жазған нәрсе қалады. Әмнен еле жаздың десе, İmam Malik'tin жарым сағаттан бергі айтқан барды хадисін оқы береді. Оқы берші десе, İmam Şafi Allah Taala ушундай зейін берген екен. Жарым сағаттан бергі айтқан хадис емеледі толық оқы бергеннен кейін İmam Malik анан там береді. Кейінчерек қарығанда İmam Şafi rahmatullahi Masjid Nabawида сабақ айтып отырған кезде İmam Malik шагиртінің сабағына қызығып келіп, бір сұтымдың жанында көрінбей уғып отырады. Уғып біткеннен кейін сұтымға мындай жазып қойды. "Ваман арада илман нафис фаалейхи Muhammed ibn İdris." Kim ilimdin ikir-çikirin tereң ilim bilim alam dese, İdris'in balası Muhammed'ga kelsin. Bu İmam Şafi'nin adı. Muhammed ibn İdris İmam Şafi. Kimde kim tereң ilim alam dese, al İdris'in balası Muhammed'in sabağına kelip katılsın деп жазып қойды. Мечіттегі сұтымға. İmam Şafi мындай көріп қалады, ұстазын жазғаны біледі да. "Факейфа залик ва хуа tilmizu na'l imam Malik." Астыға мүтіп жазады. Қандай андай болмақ. Ал İdris'in баласы Muhammed. "Ва кейфа залик" қандай ал андай болсын. "Ва хуа tilmizu na'l Malik." İmam Malik'tin галошының оқушысы болады деген. Сенің изің арзыбаған, сенің галошыңа шагирт болған, қантып ошондай билимди бол. Бетте илимдүүлөр бири-биринин кадыр баркын көтөргөн, урматтуу мусулман бир тууган. Анан бүгүн келип алып паланчы, алың айта берет, ал кайдан билмек? Жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошондон İmam Şafi rahmatullah устазынын кандай кадыр бартаган. Biz de бүгүнкү күндө урматтуу мусулман балдарыбыздын илим билим алуусун кааласак, biz de мугалимдердин кадыр баркын бартай билишибиз керек.
Көңіл бұр. Кейде сен балаң менен 3 саат отырбайсың, ешкіммен. Телефон менен отырасың. Телевизордың жанында отырасың. Бирок сенин балаң эрте менен 8-де кеткен кезде 1-ге чейин, 2-ге чейин ким болот? Балаңа жарым саат отуруп бир китеп окутуп үйрөтүп көрчү. Бир жазууну жазып үйрөтүп көрчү. Чыдайсыңбы? Сабырың чыдайбы? Ошо сенин балаңдын тарбиясын тең бөлүшкөн мугалим кадыр барталмайынча биз өнүгүүбүз өтө кыйын. Aman bolunuzlar, bar bolunuzlar. Amin. Allahümme gfir lana zulubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya arhamar rahim.